Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге жердин аянты 5 соток болгон сатылуучу жер жөнүндө информация бермекчибиз. Сатылуучу 5 соток жер базарга жакын туугандар, и западныйга жакын. И мен турган жер бул шаарга караган 225-квартал. Видеонун аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Нары жак көчө. Мына мен турган жер сатылуучу жер. Бул жакта мына узундан түшкөн фундаменти бар. Жери тегиз 5 соток 20-25. Суу бар, свет бар. Шаарга карайт. Бул 225-кварталдын 1-көчөсү экен достор. Эске алып коюңуздар ошондагы. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп берейин. Мен турган жер туугандар шаарга караган 225-кварталда 1-көчөдө турам. Так, келүү жолун түшүндүрөйүн. Западный круговойдон Горгай тарапка жүргөнүңүздөрдө жаңы түшкөн базар бар. Базардан дагы Горгай тарапка бир аз эле жүрсөңүздөр светофор 4-көчө. Жанында Кермето деген заправка дагы бар, билесиздер, ошол жерден эле Кермето тарапка буруласыздар. Бурулганыңыздарда ал коммунист айылы биринчичи. Андан кийин мына бул 225-квартал жаңы конуш 1-көчөсүнө кирсеңиздер, ушул жерибизди көрө аласыздар. Анан 225-кварталга токтобой дальше кетсеңиздер, ал жагы Кермето айылы болуп калат, билесиздер. Достор, бул жака түп-түз чыгып келе бересиздер сиздерчи. Мына бул ошо 225-кварталдын 1-көчөсү экен. Сиздер мына оң жакты карасаңыздар, ушул жер сатка чыгып атат. Үйлөр көп, беш кошкон эл, аралаш. Көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөн, свет бар, прожекторлор коюлган. Ушул жер достор, көчө тарабы 20, ичкериги 25 болот, билесиздер. Сонун жер экен. Фундаменти бар, чыгып көргөзөм. Фундаментти ээси өзү куйган. Айтайын дегеним, ээси өзү мына жакта жашайт экен, ата-энесинин үйүндө. Бул фундаментке өзү жерге фундаментти куюп мощный кылып койгон экен. Келип көрүп кетесиздер. Жер алган адам утат. Границасы мына кошунан Пескалов соборунан башталат дагы. Мына бетонго келип такалат граница. Жүрүңүздөр, көргөзөйүн. Караңыздарчы. Достор, мына фундаменттин өйдө тарабына дагы чыгып келдим. Караңыздарчы. Мына сонун болуп турат. Мына полторашка, мына бул жагы 1, бул жагы 2-чи комната. Мына жагы 3 болтат. 4, 5, 6 комната. Мына жерде коридор болуп койсо. Эми планировкасын мен лично түшүнбөдүм, өзүңүздөр кийин келип неме аласыздар. Проекти, планировкаларын берет, көргөзөт. Телефондо эч нерсе бүтпөйт, билесиздер. Граница мына Пескалов собордун бери жагы. Бери жагы болот да. Жашынакай сонун жер экен, бирок шамал жүгүрүп турат экен туугандар. Жакшы. Лайктан басыңыздар достор. Туган урук, дос жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Мына бул жак көчө болсо, мына жактан дагы бош орундук бар, караңыздар. Машинаңыздар менен кирип чыгып турасыздар да. Фундамент атайын бир бурчка салган. Лайктан басып, дос, тааныш, туган урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Жер издегендер ошончо азыр. 5 соток, 20-25. Беш кошкон эл, баасы келишим баада. Ээсинин номерин жазып коем, өзү менен сүйлөшөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Жер алыңыздар. Жер алган адам утат азыр. Квартира мындай бир бааны кармап турушу мүмкүн да, мындай. Түшпөйт квартира делечи. Мындай бирок бир баада туруп калышы мүмкүн, бирок жер андай эмес туугандар. Жер андай эмес. Жер только көтөрүлөт, билесиздер. Андыктан аракетти кылыңыздар. Азыр биздин деле акелерибиз, эжелерибиз, ата-энелерибиз деле айтып калат. Мына жерде мынанча жер, мынанча бага жер чыгып калган эле, албай койгон элем. Азыр мынанча болуп кетти деп өкүнүшөт да. Биз да ошондой болуп өкүнүп калбаш үчүн азыртан алып койсок, акча туйт, акча көбөйөт өзүнчө элечи. Ошол. Баасы келишим баада экен, ээсинин номери экранда жазылуу. Фундамент действительно чоң. 1, 2, 3, 4, 5, 6 комната. Мына жер санузел да. Эми бирөөсүн эмне алжаган, мисалы, коридорго эсептеп койсок, ушунда 5 комната экен да. Так, болду окшойт менимче.